Азыр биз Жаштар сейил багында турабыз. Бул жерде 3 көлчүк бар. Совет кезинде салынган. Көп болду иштебегенине. Анан кийин ойлонуп атабыз, ушул көлчүктөргө экинчи өмүр берип, реставрация кылып, анан кийин эл келчүдө жер болгондой кылалык деп атабыз да. Бул жерде азыр биз балдар менен сүйлөшүп, прожекторлорду койдук. Кечинде деле келип жерге эметсе болот. Эми эл келип баштаса, келсең үйрөтөбүз. Атайын тренерди жалдайбыз. Себеби бул дагы услуга да. Бул жактын адресин айтып койсоңуз, көрөрмандар. Бул адрес проспект Махатма Ганди, Жибек жолу. Ошол жерде парк, сейил парк бар, Жаштар сейил парк бар. Ошо территориясына западный күнбатыш жактан кирсе болот да. 19-школанын жанында. Да, 19-школ тетеги. 19-школду ким билсе, ошол жака келип эметсе болот. Канча күн бекер болот эми мындай жүрмөйүн? Кышы боюн бекер. Быйыл бекер. Быйыл бекерби? Мына урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр көргөндөй, эгер сиз жумушта иштеп, шаардын бир жагынан кыйналып жүрсөңүз, мындай жаратылыш коюнуна келип, муз аянтчасына теуп, дос, жороо жолдош, коллектив, сүйлөшкөн кызыктар менен келип, көңүл ачып кетсеңиздер болот. Баары бекер экен. Хоккей ойносо деле болот. Хоккей ойносо болот, команда болуп деле болот. Чана тепсе де болот. Чанада. Да. Кымбаттуу шаар тургундары, шаардын коноктору, мына бүгүн 17 январь 2020 жылы Жаштар сейил багында ушундай сонун муз аянтчасы ачылыптыр. Бул жерде бардык шарттар бар. Мына ушул конькиге тебиш үчүн өзүм атайын ушинтип коньки сатып алдым. Ал тургай баарыбыз мына коноктор жүрөт, эс алуучулар. Коньки тепчү эмеспи, мына келе калып эле ушул сатып алган конькиме турдум. Бул оорго турган жок. Эгер кыйналам десеңиздер, момундай кармачуулар бар экен, ушуга кармап туруп тепсеңиздер болот. Атың ким сен? Жамиля. Жамиля, сен аябай сонун тебип турбайсың. Кантип үйрөнүп алдың бул жактан? Мен 19 школда окудум, бияка мен күнүгө коньки тепкен келем, ушактан үйрөнгөм. Анан бияктан Айсбекен жардам берчү мага. Жаңы үйрөнүп жүргөндө? Жана кармоочтарды кармап тепчүң келечи, мындай эле өзүң үйрөнүп кеттиң. Аны биринчи классымда өзүм жакшы тепчүмүн, жакшылап. Андан Айсбекен мага жардам берген. Эми күнүгө келип тепип турбайсыңбы? Күнүгө келип тепип турам. Урматтуу Бишкектин тургундары, силерди Жаштар сейил багына чакырабыз. Бул жерде муз аянт бар, баары бекер. Биздин паркка келгиле.